بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, сөздөрдүн эң туурасы Аллахтын китеби, жолдордун эң жакшысы Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын жолу. Иштердин эң жаманы ойлонуп табылган иштер, жаңы ойлонуп табылган иштер бидаат иштер. Ар бир бидаат ойлонуп табылган нерсе бул адашуу, адашуунун орду бул тозокто. Эми сөздү андан ары уласак, Анаби Хурайра радиаллаху анху анна Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам قال: "بادروا بالأعمال فتنا كقطاع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا." Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Зулматтуу караңгы түн бөлүктөрүндөй болгон фитналар келип калуусунан мурда жакшы амалдар жасап калууга, жакшы иштерди жасап калууга шашылгыла. Фитналар келүүсүнөн алдын, ушундай караңгы зулматтуу фитналар басуусунан алдын, басып келүүсүнөн алдын, ошол келүүсүнөн алдын жакшы амалдарды жасап калууга шашылгыла. Ошол фитналар келген күндөрдө киши момун болуп таң аттырып, кечке барып капырга айланат. Момун болуп таң аттырат, кечке жуук, кечке барып капырга айланат. Жана момун болуп кеч киргизип, таңга жуук, таңга жакын капыр абалда таң аттырат. Арзыбаган дүйнөнү деп динини сатып жиберет. Бадиру бил а'мали, амал кылып калууга шашылгыла. Жакшы амалдарды жасап калууга, ошол нерселерди, ошол жакшы амалдарды аткарып калууга шашылгыла. Кандай амал жасап калууга? Бул сөздөн максат салих, жакшы амалдар. Салих амал деген эмне? Биринчиден Аллах разы болгон амал. Экинчиден сүннөткө ылайык келген амал. Биринчиден Аллах разы болгон амал, бул амалда ыхлас болуусу керек. Ыхластуулукка негизделүүсү керек. Калыс Аллахтын разылыгы көздөлүүсү керек. Экинчиден сүннөткө ылайык, сүннөткө дал келген амал болуусу керек. Салих жакшы амал эки түркүктөн турат. Биринчиси ихлас, экинчиден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө ылайык болуусу керек. Мына ушул эки нерсени ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах сөзү өз ичине алган. Ла илаха иллаллах бул ихлас. Аллах Таалага ихластуу ибадат кылуу жана жалган сыйынуучу заттардан жүз буруу. Мухаммад Расулуллах бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө эришүү. Эгерде амалда ихлас болбосо, ал амал туура эмес жана кабыл алынбайт. Салих амал болбойт. Экинчиден, амал сүннөткө ылайык келбесе да туура болбойт жана кабыл алынбайт. Салих амал деп эсептелинбейт. Мисалы, бир киши намаз окуйт, анын бардык шарттарын, важиптерин, сүннөттөрү менен эми сырттан караганда өтө сонун, өтө шариятка ылайык аткарат. Эми анын максаты рия, кожо көрсүн, кожо уксун. Албетте, барыбыз намазды шариятка ылайык важиптери менен, түркүктөрү менен аткарууга буйрулганбыз. Бирок, мына ушул амалды чыныгы ихлас негизине орногондугун же орнобогондугу, рия максат кылындыбы же максат кылынбагандыгыны бул ошол инсандын жүрөгү таразалайт. Адамдар бир караса эле мага кандай жакшы амал, адамдар мага караса кандай жакшы намаз окуп жатат, бир көрүшсө эле, бир мактаса эле деген нерсени эгер инсан кааласа, мындай намаз эч качан кабыл болбойт. Сырттан караганда бул намаз өтө жакшы көрүнгөнү менен иштен чирип калган нерсеге окшош. Сырты жылтырак, мындайча айтканда ичи чириген нерсеге окшош. Эми мына ошондуктан кайсы бир амалда ихлас болбосо, ошол амалга рия аралашат. Рия бар жерде ихлас турбайт.
Ixlas бар жерде рия турбайды. Ошол кожо көрсүн, кожо уксун деген нерселер турбайды. Аллах Таала ыйык хадисте, мына хадиси куддусиде айтат: "Ана агна шурака", яни ширк. Хадиси куддуси деген эмне? Хадиси куддуси дегени бул маселеде кебир алымдардын ар кандай пикирлери айтылган. Кебир алымдар сөзү пайгамбардыкы, мааниси Аллах Тааланыкы десе, кебир алымдар сөзү дагы мааниси дагы Аллах Таала тараптан дейт. Эми ушул пикир туура, сөзү дагы мааниси дагы Аллах Таала тарабынан. Анткени жанагы сөзү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдыкы жана мааниси Аллах Таала тараптан деген пикир өтө алсыз пикир. Анткени хадиси куддусиде Аллах Таала Аллах айтты деп айтып жатпайбы? Аллах айтты дегенден кийин анын сөзүнү дагы, маанисини дагы Аллах айтты деген нерсе, маани ушул нерсе түшүнүлөт. Аллах Таала ыйык хадиси куддусиде айтат: "Ана агна шурака", яни ширк. Мен ширкке муктаж эмесмин. Мен шерикке муктаж эмесмин. "Мен амила амалан ашрака фихи ма'i гайри тарактуху ва ширка". Ким бир амал жасап, анан ошол амалда мага шерик кошсо, мен анын ширкини да, өзүнү да таштаймын. Мунун тескериси, бир киши намазды өтө ыхлас менен аткарып жатат, бирок анын ибадаты сүннөткө ылайык эмес. Амалы бидаат, канчалык амал ыхластуу болбосун, ошол ыйлабасын Аллах кабыл албайт. Ал амал сүннөткө ылайык болбосо. Кала берсе ал бул бидаатка ыйлашы мүмкүн, бирок бул амал эсептелинбейт, анткени сүннөткө ылайык эмес. Ва куллу мухдасатин бид'a, эми жаңы ойлонуп табылган иштер бул бидаат. Ва куллу бид'атин далала, ар бир ойлонуп табылган нерсе бул бидаат, адашуу, ар бир адашуунун орду тозокто деп айткан. Эми эмнеге шашылуу керек? Биз ушул хадисти шархтап жатабыз азыр, маанисини. Бадиру бил а'мал, амалдардан максат мына ушул. Амалда эки нерсе болуш керек: ыхластуулук жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө дал келүүсү. Эми хадистин андан ары ушул сөзүнөн кийин келди. Эми караңгы түндүн бөлүктөрүндөй болгон фитналар келип калганга чейин шашылуу керек. Ушул амалдарды Кур'ан сүннөткө ылайык жасап калууга. Бул фитналардын зулматы караңгы түндүн бөлүктөрүндөй. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түрдүү фитналар болот деди. Бул фитналар жөнөкөй фитна болбойт. Оор фитна болот. Бул фитналар караңгы болот. Нур жок. Аллах сактасын. Инсан билбей калат, кайда жүрүү керек экендигин билбей калат бул фитналар келген убакытта. Кандай кутулууну билбей калат бул фитналардан. Фитнанын эки түрү бар. Биринчиси шубухат, күмөндөр. Экинчиси шахват фитналары. Шубухаттар, күмөн, фитна, күмөндүү фитна деген эмне? Бул кишинин түшүнүгүндөгү катачылыгы, ишенимдеги катачылык. Ошол ахли бида динде жок нерселерди ойлоп тапкан болсо, мына ошол нерселерди динден деп түшүнүп алат. Туура эмес түшүнүп, ошол нерсени бидаат экендигин түшүнбөйт, же бир маселелерди туура эмес түшүнүп алат. Эми мисалы ар бир бидаат Аллахтын шариятында болбогон нерсе. Эми дагы адамдар менен мамиле кылганда күмөндөргө батып калган адам. Адал эмне, арам эмне, мына ушул нерсенин айырмасына барбаган адам. Эми Кур'ан сүннөткө карай турган болсо, кичине шариятыбызды окуй үйрөнсөк, ар бир нерсенин адалдыгы, ар бир нерсенин арамдыгы бизге ачык көрсөтүлгөн. Адал менен арамдын ортосунда күмөндүү нерселер бар. Же арам эмес, же адал эмес. Күмөндөнүп калды. Мына ушул нерселерди дагы инсан баласы, ошол инсан, акылдуу инсан таштоосу керек. Эми бул күмөндүү нерселерди билбегени себептүү ага жаман иштер ошол жакшы көрүнө баштайт. Эми мына аятта айтылат: "Кул хал нунаббиукум бил ахсарина а'мала аллазина далла сa'юхум фил хаятид дунья ва хум яхсабуна аннахум юхсинуна суна". Айтоо Мухаммад, иштеринде зыян тарткандар жөнүндө силерге кабар берейинби? Алар бул дүйнө жашоосунда аракет жолдору адашкан, бирок биз эң мыкты иш жасап жатабыз деп ойлоп жаткан адамдар. Ушул жасап жаткан амалдары ошол шариятка ылайык келбеген, бирок ошол жасап жаткан иштерин биз мыкты иш жасап жатабыз деген адамдарды Аллах Таала зыян көрүүчүлөр деп айтты. Мына ошондуктан динде жакшы бидаат болбойт. Бидааттын баарысы бул жаман. Кандай бидаат болбосун, ал Кур'ан сүннөткө дал келбейби, ошол нерсе бидаат болуп эсептелет. Эч качан динде бул жакшы бидаат болгон эмес.
Эми бул шубхат, күмөндөр фитнасы. Эми андан кийинки экинчи шахват фитнасы. Ал инсан бул нерсенин арам экендигин жакшы билет, бирок анын напси каалоосу бул арамды жасоого буйрат. Ошол нерсенин арам экендигин инсан баласын өзү жакшы билет, бирок ошол напсине ээрчүүсүнүн себебинен, напсине моюн сунуусу себебинен ошол нерсени жасап коет. Анан ал бул арам нерсени арам экенине карабай жасай берет. Же инсан бул нерсенин важип экендигин жакшы билет, бирок анын жалкоолугу буга тоскоолдук болот. Анын напси парыз важип ибадаттарды таштоого мажбурлайт. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде дагы нафсти айыптаган, жемелеген. Кур'ан сүннөттө эч бир жерде инсан баласынын напси макталып келген эмес. Эч бир жерде инсан баласынын напси макталган эмес. Кур'ан сүннөттө дайыма инсан баласынын напси бул жамандалган жана айыпталган. Иннен нафса ламмаратун биссу, албетте нафс бул жамандыкка буйрат деп Аллах Таала Юсуф сүрөсүндө айткан. Эми инсандын ошол азыркы кезде үммөт үчүн азыркы кездеги эң жаман фитналардын бири ма таракту ба'ди фитнатан адарра аля rijal минан ниса. Өзүмдөн кийин эркектерге эң каттуу зыян бере турган фитналардын эң жаманы бул аялдардан өткөн бир фитнаны калтырбадым деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Азыркы кезде дагы эң эркектер үчүн бале болгон фитна бул аялдар фитнасы болуп калды. Ваттакун ниса фа инна аула фитнатин бани Исраиля канат фин ниса. Аялдардын фитнасынан корккула деди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Анткени Бани Исраилде болгон эң биринчи фитнага себеп болгон бул аялдар болгон. Бани Исраилдеги фитналар аялдар аркылуу болгон. Азыркы кезде аялдардын ислам дининен алыстап, хижаб кийбей, жарым жылаңач болуп, көчөлөрдө жүргөнү бул үммөт үчүн дагы өтө бир чоң бир бале, чоң бир фитна болуп калды. Бул аялдардын хижаб кийбей, оронбой, бул Аллахтын буйругуна моюн сунбай ачынып жүрүүлөрү бул өтө бир чоң бир бале жана үммөт үчүн бул фитна. Эгерде аялдар бузулса, коом бузулат. Бул өтө коркунучтуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жогоруда айтылган хадис менен бизди эскертти. Мына ушундай фитналар келүүсүнөн алдын жакшы амалдарды жасап калууга шашылгыла деди. Бул фитналар келген убакытта ошол караңгы түндүн бөлүктөрүндөй болот деп айтты. Эми фитналар келет, караңгы түндүн бөлүктөрүндөй болгон. Киши эрте менен мусулман, кечинде болсо капыр. Киши эрте менен мусулман, кечке жуук капыр. Бир күндүн ичинде киши исламдан чыгып кетет. Бир күндүн ичинде киши исламдан чыгып кетет. Ошондуктан ар ким бир өзүн ойлоп койсун. Аллах сактасын, эмне үчүн капыр болот? Эмне үчүн капыр болот? Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул айткан киши арзыбаган нерсеге динини сатып жиберет деди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Арзыбаган нерсе дүйнө үчүн динини сатып жиберет. Бирөө бир 4 теңге үчүн келип ыйманыны бир дүйнөлүк бир нерсеге алмаштыра турган болсо, ошол инсан сатып жиберет ошол динини, ыйманыны. Эми биз ойлобойлу, бул дүйнөдөгү бардык жакшылык акчада, баары жакшылык мал мүлктө деп. Мүмкүн акчада болушу мүмкүн. Мүмкүн бул Аллах өзү билүүчү. Жакшылык, инсан баласына берилген жакшылыктар чексиз. Мүмкүн жакшылык акчада болушу мүмкүн, кадыр баркта болушу мүмкүн, аялда болушу мүмкүн, бала чакада болушу мүмкүн, бирок бул нерселер азгырып койбосун инсанды. Табтагуна арадал хаятид дунья фа индаллахи маганиму касира. Дүйнө жашоосунан арзыбаган нерселерди каалайсыңарбы дейт. Аллахтын астында олжолор көп. Ошол фитналар келген күндөрдө киши момун болуп таң аттырып, кечке барып капырга айланат, жана момун болуп кеч киргизип капыр абалда таң аттырат. Дүйнө үчүн деп, акча деп, мал мүлк деп жүрүп, акыры динини сатып жиберет. Аллах сактасын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам фитнадан дайыма бизди эскерткен, жана фитнадан парыз, нафил намаздарда коргонуу сураган. Анаби Хурайрата قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 40 يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وشر فتنة المسيح الدجال وشر فتنة المحيا والممات. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам
егер ташаххудта отырса, Аллах Тағаладан 4 нәрседен қорғану сұрайды әлі. Мына ида ташаххада, сілерден егер де біреуіңір ташаххудта отырса, 4 нәрседен қорғану сұрасын. О Аллахым, мені тозақ азабынан сақта. Қабір азабынан, о Аллахым, тозақ азабынан, қабір азабынан мені сақта. Даджалдың жамандығынан, фитнасынан, дүниенің жаман фитналарынан жана өлім фитнасынан сақтағын деген екен. Раббана иннана заламна анфусана ва ин лам тагфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин. Раббана атина фид дуnya хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар бирахматика я архамар рахимин. Қысқасы мына ушул туғандар. Аллаху алам ва саллаллаху аля Мухаммадин ва алихи ва сахбихи